күндө жанакындай мусордук таштанды полигонду биз алабыз деген. Бул деген табий жол айтайын. Азыр Чүй областынын бизге Бишкек шаарына жакын болгон жайгашкандар жерлерди дагы алабыз полигондорунчу. Бишкек шаарынан биз ошол жерден жок кылганга аракет кылабыз. Таштанды болбош керек бизде. Бүгүнкү күндөн баштап таштанды полигонду жапкыла. Ошо унааларды биздин таштандыга чейин жеде турган маршрутун жана шарттарын баарын аныктап түздөп бергиле. Экинчи маселеси, бул жерге жанакы биздин очистной сооружение, мына карачы. Могу очистной сооружение бүт сууга агып атат, жерге сыңып кетет, туурабы? Эми бул туура эмес көрүнүш да. Биз деген азыр бул жерге очистной сооружениени куруу маселесин бүгүнкү күндөн баштап иштеп чыккыла. Очистнойду курабыз, жана андан сырткары жолду азыр карап келдик. Азыр могу объезднойго чейин чыгып кете турган айланма жолду биз дагы эми түндүк айланма жолду оңдоп атпайбызбы, азыр түздөп кеңейтип турабы. Ушул жерден байланыш түзүлгөндө кылып туруп шарт түзүп берди. Азыр бизге долбоорун башкаларын кылгыла, балким эндиги жылга уже карай баштайбыз. Себептен да профсоюзный башкалар боло турган болсо, биз ошо менен бул жерди тазалай баштайбыз да, уже мүмкүнчүлүк болот ал шаарга киргизбей бияктан айланма жол менен өтө турганда. Жанакы көпөрөнү айтып кетейин, бүгүнкү күндөн баштап ишти жүргүзгүлө. Мына тети тосмолоруңар жок, биякта каласа да калабызда сууга түшүп кетсе эмне болот? Мына бүгүнкү күндөн баштап могу жерден ар бир 10 метр коопсуздук жагын карап туруп, могу тосмолорун жасап чыккыла, могу көпүрөнүн тосмосун оңдогула.